ошол документтерин баары чогулткандан кийин 150 миң сом төлөп берип атат. Ушул жылдын биринчи кварталында Осаго полиси боюнча 5 миллион 200 миң сом кенемте төлөнгөн. Каражат жол кырсыгынан жабыркаган 50 жаранга бөлүштүрүлгөн. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюму кабарлаган. Осаго полисин ар бир унаа айдаган жаран милдеттүү түрдө 1-июлга чейин алышы керек. Андан кийин камсыздандыруудан өтпөгөндөргө 13 миңге чейин айыппул салынат. Июлдан баштап айыппул каралган. Бул ушу жеке жактарга 3 миң сом, юридикалык жактарга 13 миң сом өлчөмүндө айыппул каралган. Анан тарифтерин айта турган болсок, ушу базалык тариф деп коебуз, 1680 сомдон башталат. Бул эмнеге карайт? Бул айдоочунун өзүнүн баягы стажына карайт, автоунаанын кыймылдаткычынын көлөмүнө карайт. Ошондой эле айдоочунун жашына да карайт да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, жаш бала болсо, айдоочулук баягы стажы азыраак болсо, бул тоокелчилик көбүрөөк деп эсептелинет. Канчалык жашы улураак, канчалык баягы өзүнүн стажы жогорураак болсо, ошончолук арзаныраак болуп кете берет. Ушул тапта айдоочулардын жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздандырууну же Осаго полисин 10дон ашык компаниядан алууга болот. Алардын бири мамлекеттик камсыздандыруу уюму болуп эсептелет. Эгер айдоочу кырсыктап, анда жабыркаган жарандын ден соолугуна, өмүрүнө жана мүлкүнө зыян келтирген учурда чыгымдарды камсыздандыруу уюму төлөп берет. Автоунаанын чыгымдарына 150 миң сомго чейин каралган. Эгер ошол автоунаада адам жабыркап кала турган болсо, 100 миң сомго чейин баягы ооруканага жатып кала турган болсо, ошо 100 миң сомго чейин каралган. Андан сырткары бул айтыла турчу сөз. Эгер каза болуп кала турган болсо, 300 миң сомго чейин төлөнүп берилет. Кырсык болгон учурда кайрылышы керек. Ошол эле баягы биздин жол коопсуздук кызматкерлерине кайрылгандай эле биздин дагы кызматкерлер бар, ошо авариялык комиссарлар деп коебуз. Ошолор дагы жеринен барып чыгып, сүрөткө тартып, өзлөрүнүн өлчөмдөрүн чыгарып, ошол жерден катташы керек. Расмий маалымат боюнча өлкө аймагында жалпы 1 миллион 600 миң унаа катталса, анын 145 миңдеи Жалал Абад облусуна туура келет. Жыл башынан бери Жалал Абад дубанындагы 1600гө жакын жаран Осаго полисин алган. Деген менен айдоочулар жетиштүү маалымат жоктугунан камсыздандырууга шашылбай жатышканын айтышат. Бардыгы частный деп атат, частныйлар алар кудай билет, актан топ туруп илгеркиден качып кетеби. Андан көрө мамлекеттик неме болсо, страхование болсо, ошондо биз ишенсек болот. Андан кийин частныйларга биз ишенбейбиз да. Мамлекеттики барбы жокпу азыр биз билбейбиз дагы. Бизге толук маалымат жете элек али. Толук маалыматын бериш керек. Мындай болсо мындай төлөп беребиз, мынча процент төлөп беребиз десе, анан кийин эл ишенет да. Анан гострахование төлөгүлө, төлөсөңөр иштарап, анан биз машина урбаса төлөп, машинаны төлөп беребиз деген бул жалган бул. Машина барын төлөп бере албайт гострахование. Бөлүк час боюнча алыш керек. Ошондо эл ишенет. Ошондо мен төлөйм гострахованияга. Мен мисалы моторум булса, моторуңа мынча процент десе, же салабойсун, салабойго мынча процент төлөп берем десе, ошого, сен ушунча берет экен деп ишенем дагы, төлөйм мен. Эске салсак, автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин 2025 жылдын 1-январына чейин камсыздандыруу милдеттендирилген. Бирок өлкөдөгү унааларды камсыздандыруу процессин эске алып, айыппул салуунун мөөнөтү жылдырылган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.